Социалдык тармактарда географияны жакшы билген үй-жайсыз адам катары таанылган кыргызстандык Кайрат Курманалиев паспорт алды. Анын документ алып баарына ыраазычылык билдирген видеосу Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун Instagram баракчасына жарыяланды. Кайратты белгилүү кылган видео социалдык тармактарда бир ай мурун тараган. Аны комендатура кызматкерлери да жардам берүү максатында издешкен. Убакыттын өтүшү менен ал сырткы келбетине, кийингенине көңүл бура баштап, интернет колдонуучулары Алтынбек Сулайманов экөөнүн түспүлдөш экенин байкаган. Депутат да окшоштук бар экенин моюндаган. Да, я благодарен людям, которые мне помогли сделать паспорт. Я получил паспорт. Для меня паспорт это многое что значит. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые сделали реальную помощь. Мне это документы для меня все, я могу найти постоянную работу, могу еще кое-какие перспективы открывать. Нарын облусунда коронавирус менен күрөшкөн медиктерге 12 миллион сомдон ашык кошумча акы төлөнүп берилген. Бул тууралуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын облусу боюнча башкармачылыгынын башчысы Сыйнагүл Шамеева билдирди. Анын айтымында бул каражат март, апрель айларында кошумча акы катары каралган. Март айында облус боюнча 495 медицина кызматкерлери коронавирус учугунда иштеп, 2 миллион 620 миң сом төлөнсө, апрелде 639 медицина кызматкерлери 10 миллион 344 миң сом кошумча акы алышты, деди Шамеева. Ал коргонуучу каражаттын жетишсиздигинен мед кызматкерлер коронавируска көбүрөөк чалдыгып жатышат деген маалыматты төгүндөгөн. Оору алгач башталганда коргонуучу костюмдарды табуу кыйын болду. Аргасыздан тигүү цехтерине тиктире баштаганбыз. Кийин өкмөт теңдерсиз эле коргонуучу формаларды, антисептик бет каптарды сатып алууга уруксат берген. Учурда баары жетиштүү, деди ал. Нарын облусу өлкө боюнча коронавирус көп катталган аймактар арасында 3-орунда турат. Бул аймакта вирус жуктургандардын саны 300дөн ашты.